балдар кандай сабак экен? Манасеп болсун боюнча дагы кандай сабак? Манасеп сабак экскурсиялык сабак экен демек. Биз мектеп турмушунан алыстап, бул жака ушул Манас эпосу боюнча кененирээк маалым Манасым менен сыймыгым деген темада максатыбыз сабактын ата журтубуздун баалуу мурастары Манас эпосундагы каармандарды кененирээк таанышуу менен алардын баалуулуктарын Gülhan düğününü gıdır tanıgan, başka atası barıhan, başınan gıdır tanıgan, düşkün düşmanın boğu, tübünün goday goldoğun, tüünü ötkün jerinde, tüktü çendar ordoğun, kastaşkanı ongoğun, hayın mene kününgdün, bir özünün bütkündöy, altın menen kümüştün, çirösünün bütkündöy, tündük menen tüştük, tünögünün bütkündöy, tüpkü kırgız yurtundun, tileginen bütkündöy, çıgış menen batıştın, ay çırağınan bütkündöy, anı ongoğun, ayın mene kününgdün, bir özünün bütkündöy, altın menen kümüştün, çirösünün bütkündöy, tündük menen tüştüktün, tünögünün bütkündöy, tüpkü kırgız yurtundun, tileginen bütkündöy, çıgış menen batıştın, ay çırağınan bütkündöy, hırıst ayalamdın barısı, askır askır tüşkündöy, ay batına manastın, aldıdağı kara alcın, jerliginen tütkündöy, köktön tüşö kalganday, kök jalmanas batırdın, sın güçtügü ardanday, sudan çığa kalganday, sultan Manas batır jaygal ketse, jetigen ana kabılan jegerek sayıp alganday. Tünö ötkönü jerinde, tüktü çendar ordoğun, kastaşkanı köndöy, tüpkü kırgız yurtundun, tileginen bütkün. Манас атабызды башка жерге көрүнүшкөндө айчыккан. Анын канчалык болду. Мен ошол ичине киргенде өзүм ошол жерге көргөндөй болдум. Жакшы Биздин экскурсиялык сабагыбыз биз бул мектепте класстан деле айтып берет мугалимдер, а бирок мугалим класста өтүлгөн сабак менен ошону келип карап көрүп, ошол жерде элестетип, ар бир жана экскурсиядан көргөндү. Ооба балким. Кайсы жери жактай? Айтеңиз көрөт. Кыргыздардын улуу манасчылары манас айтып атканда ошо элдер жаңбыр жаап, чалган эме кубанышып, манасты отурушчу. Жакшы. Ошол Манас атабыздын ошо кичинекей жашынан баштап эле ал өзү 15 жашта болсо дагы аларга каршы келген душмандардын ошо төө менен алдынан өтүп келе жатса дагы толкону менен ордонун ортосуна көбүна чабып ошо кулаткандыгы дагы. Жакшы, демек балдардан келип келатканда эле ички сезимдерде кандайдыр бир башкача бир аура дейбизби, кандайдыр сезимдер пайда болдубу? Ооба. Өзүңүздүн жан дүйнөңөрдө эмне пайда болду? Мен ошол кирип бардыгын эжелер айта баштаган кезде мен башкача болот экен, класста отургандан өмүрү башкача болот экен. Бияка кирип өзүм жанымда тургандай эле өзүм ошол жерде жүргөн сездим. Абдан жакшы болду деп ишенем. Кыргыз баласы үчүн, кыргыз жараны үчүн эмне ыйык экен? Кыргыз деген аты Кыргыз деген аты экен дагы. Ошонун ичинен дагы мындай чыгып аткандай болгусу, түшүп атканда өзүңөр бир кандайдыр ниет тилек айттыңызбы? Тилегиңерге жетти. Манаста эмне ыйык экен? Эмне ыйык маалымдыкты байкадыңар? Манаста ата жок жана
Ата жұрттың ержүректілігі еп жақсы. Ата жұрттың биримдиги еп. Ата жұрттың биримдиги. Мына чачылған елдің барын чогулткан ким болгон экен? Манас ата. Дагы эмне экен? Биримдиги еп. Манаста дагы эмне экен? Мекен алдындагы карзы. Мекен алдындагы карзы. Эмнекиле экен. Жакшы. Дагы ата-энеси еп. Дагы ким кошумчалай алат өз оюңа? Адам кетти. Алар ошол убакта ынтымактуу болгон. Алар 40 жора болуп биригип, өз ача келешип, ошондой домбураларды мынтыгап, жакшы команда менен 40 жора менен бөлүшүп турган. Ой, азаматсың. Эң сонун айттың. 40 жора деген Манас атабызды башка жерге көмүшкөндө айтышкан. Анын канчалык көмүлгөн заттары чабылганын, аялдардын затын көрүп аялга тийгенге, аялдын мүжөсүнө тийгенге болбойт деп кесип калат деп көмгөн менен. ошону жаңы айтып атат. Бул жерден эмнени байкадыңар? Кайсыл жерге көмүлгөн экен Манас атабыздын сүйөгүсү? Эчкиликтүү анан баттинге коюлган деп атат. Ошол туурабы? Жок, турат. Эмне үчүн анда баттинге коюлду деген сөздү эмне үчүн таратышкан? Алар ошол убакта жаңы кар тийген алып мүжөсүнө сиңип кетти. Ошонун үстүнө эмнелер Болду деген аял деген душмандар издеген аял кишинин сөзү экен деп ошол дагы эмнени байкадыңар? Кайсы жери жакты силерге? Манас атанын ержүректүүлүгү, калыстыгы жактым. Дагы өзүңөргө эмнени алдыңар? Мага бул кошой менен жолойдун күрөшү абдан жакты. Жана ошол элестеткендей болдум. Мен ошол ичине киргенде өзүм ошол жерге жүргөндөй болдум. Жакшы Экскурсиялык сабак. Терезе стратегиясы боюнча иштеп жатышат. Түнкү сабакта алган маалыматтары, музейден уккан, баяндамачыдан уккан маалыматтары, Манас эпосу боюнча уккан билгендери боюнча өздөрүнүн ой пикирлерин бул терезе стратегиясында 6 суроо жайгашкан. Темага байланыштуу ушул 6 суроого окуучулар өз ойлорун, таасирлерин жазып жатышат. Стратегияны толтуруп бүттүкпү? Каалоочулар тез окуй коелук, бир экөө үчөөбүз. Кана? Рейна. Бүгүнкү сабакта кандай таасир алдыңар? Бүгүнкү сабакта ынтымактуулукту, биримдүүлүктү, акылдуулук, эржүрөктүк, баатырдык таасирди алдык. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүңөр? Айкөл Манас атабыздай баатыр, тайманбас, акылдуу болууну, атабыздын жакшы сапаштарын, акыл кептерин кандай жолду басып өткөнүн үйрөндүк. Бүгүнкү сабакта сага таасирдүү болгон учурлар жөнүндө айтып. Бүгүнкү сабакта мага Манас атабыздын өмүр баяны, башкача айтканда, туулган күнүнөн баштап акыркы күндөрүнө чейин болгон окуясы өтө таасирдүү болду. Бүгүнкү сабакта баатыр болууну, душмандардан коркууну, Саякбай Карабаев атамыздай Сейтек төрөлүп 6 айында канекей энесин алып качкандыгын үйрөндүк. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүңөр? Бүгүнкү сабакта биз айбийирдикке, эржүрөктүккө, маданияттуулукка, айкөлдүүлүккө ар намыс, ыйык, ар бир нерсе ыйык экендигине каалайт элебиз. Анда эмесе урматтуу окуучулар, биздин экскурсиялык сабагыбыз аягына келип жетти. Өзүңөр жазган терезе стратегиясын класстан жалпы окуп дагы талкуулап Жактырдым сизди мугалим эже, көргөнү келем сизди мектепке.
Жашым жетпей сизге сүйүү арноого, ай билбейм эчекке кантип айтам сүйүүмдү сизге. Мугалим эчекем, ай мугалим, алайын өзүңүздө мен билим. Дептериме жазайын мен сыялап, жүрөгүңүздө турайын уялап эчекке.